Массалық мағлұмат қаражаттарын өткенде хакерлік жаңағы досат академия осы болжам бойынша менің мағлұматым бар. Бұл эми бирден иштемес, алгачкыда иштеп, бұл технологиясы өнүккөн ал бүтүн мамлекеттерде болуп атат. Ортасында да мағлұматтарын берип атат. Бұл эми кечээки мамлекеттик каттоо кызматынан дагы купуя маалыматтарын чыгып кеткени, бул дагы дайындап турат. Биз бул маалыматтык коопсуздукка өзгөчө мамиле кылып, буга чараларды көрүшүбүз керек. Азыр коопсуздук кеңеши катчылыгында кибер коопсуздук боюнча стратегия иштелип чыкты, ал кабыл алынды. Буга чейин бир дагы болгон эмес, бул стратегия кабыл алынган эмес. Азыр ошол стратегиянын негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана технологиялар жана байланыш комитети бул жүктөлдү. Ошол маалыматтык коопсуздукту сактоо жана биздин жеке жарандардын маалыматтык коопсуздукту коргоо боюнча ошол стратегияда 20-жылдын 1-февралында өзүнчө органды уюштуруу боюнча маселе каралган, ал боюнча иштер жүрүп атат. Буюрса, буну да колго алабыз, бул үстүнөн дагы иштер алып барабыз. Анан массалык каражаттын эркиндиги боюнча биздикиде эркиндик көп мамлекеттер болбосо керек, салыштырып караганда биздикиде эркиндик карап көргөчү эмне бар? Каалаганды жазып атасыңар, каалаганды айтып атасыңар. Мен деле айрыкча мен аппаратым деле ошону тескей турган отделдер деле бирөө киши айтылдыбы? Сен жазып атасың, мындай кылган айтылган жок. Мен деле башында билесиңер, президент болуп шайланып келгенде 24 кежимде Асел Отурбаева талапкер болуп жүргөндө мен ошо статья чыккан, ачык айтканда. Бул радикальный исламды колдойт, бул радикальный экстремисттер ушундай статья чыккан. Шайлоого жамандо. Биз карабай Караевден бердик. Ошол бергенде мен түшүнүп, анан шайлоо мезгили болчу. Келгенден кийин мен чакырып алдым доомго. Эмне үчүн дегенде, массалык маалыматтар эркин болуш керек. Мен туура түшүнөм. Бизде качан күчтүү парламент, күчтүү жарандык коом, күчтүү массалык каражаттар болгондо биз өнүгүү тез болот. Ошон үчүн мен ар дайым массалык каражаттарды эркин коргоп келгем. Будан да коргойм. Мага өзгөчө маани берем. Мен деле канча жылдар бирөөнү айткан жокмун, чыккан жокмун турасында. Мен аны баягы элдин үйрөнүшүн, чын менен калкты айналагандай үйрөнөт да бара. Биз тайгы жолу өнүгүшүбүз керек. Ошон үчүн коргойлгом. Бирок урматтуу журналисттер, бул эркиндик дагы мындай абдан чоң жоопкерчилик, сөз эркиндиги. Абдан чоң жоопкерчилик. Эркиндик деле мына абдан чоң жоопкерчилик, бирок аны сезе билген, аны ушу эркиндикти ар ким эле көтөрө биле албайт да. Onu көтөргөндө дагы мунун баардыгын да билишибиз керек. Биз кандай заманда жашадык, кандай заманга келдик, кандай мамлекет болдук дегенди дагы ойлонушубуз керек. Биз негизи ушу мыйзамдыкты сактаганды үйрөнүшүбүз керек. Биздин келечегибиз. Мыйзамды сактасак ким болбойт? Президент болобу, журналист болобу, сактасак биз өнүгүү жакшы болобуз. Келечегибиз дагы абдан жакшы болот. Ошого умтулушубуз керек. Эркиндикти дагы мындай туура сактай берели. Дагы айтам, эркиндикти мен журналисттердин массалык каражаттарын эркин болушун коргойм, муну колдоп келем.